хижап кийип туруп өзүнүн денесин сатып жүргөн аялды көрдүңүзбү? Балким болгондур ошол хижапты жамынып, хижапты жанагы өзүнүн товар өтүү жагын колдонуп. Азыр кайсыл эркектен сурагын, жанагы кыздар менен ойноп жүргөн эркектерден сурасаң, кандай кызга үйлөнөсүң десең, ыймандуу, жоолук сагынган, жана башка мына ошого окшогон өздөрүнүн дежурный сөздөрү бар. Ушул сөздөрдү айтат. Мына ушундай айткандар. Эркектин бир учуру болот, ойноп алам дагы, андан кийин мен ыймандуу кызга үйлөнүп алам деген ушундай ар бир акылсыз ойлору бар. Бирок чын жындында андай эмес да. Сиз кандай болсоңуз, Аллах Таала сизге ошондой адамды тарбиялап жатса, ошондуктан ар бир аял заты бактылуу болушу керек. А бактылуу болуш үчүн Аллах Таала буйруган нерселерди аткарыңыз.